кутмандуу күнүңүздөр менен Поликлиника медиасынын шереп берүүсүндө алдыда боло турган парламенттик шайлоо мыйзамдары, шайлоо процесси жөнүндө сөз кылабыз. Биздин маектешибиз Жарандык платформа коомдук фондунун жетекчиси Айнура Усупбекова, бир үнү мен Айгүл Бакиева алып барам. Айнура айым, студияга келип маек берип атканыңызга ыраазычылык билдиребиз. 28 ноябрда парламентке шайлоо белгиленди. Ушул мөөнөткө чейин мындай бизде бардык даярдыктар бүтүп калабы? Ушул жөнүндө оюңуз кандай? Саламатсызбы Айгүл эже. Мына бир жыл өттү, октябрда мындай шайлоо болуш керек эле, парламенттик шайлоо. Тилекке каршы ушул аңтарылыш деби же ушундай эме менен себеп болуп калып, шайлоонун жокко чыкканын биз баарыбызга белгилүү. Ошол убакыттан бери биздин жогорку кеңеш 6-чакырым ошол ойдон отурат. Бир нече шайлоо системасын талкуулап, жаңы конституциядан кийин аябай көп сынга түшүп, ошол процесстер анан кийин мына жакын арада жогорку кеңеш кабыл алып, президент кол койду. Демек, ошол жактан баштап мына азыр биз шайлоо процессине өтө баштадык. Азыркы бүт процессти Борбор шайлоо комиссиясы баарын аткарып ушул мыйзамды, андан тышкары ушул талапкерлер жаңы система боюнча шайлоого аттанышат. 28 ноябрда шайлоо күнү биз жогорку кеңешти жаңы система менен тандай турган болдук. Ошол жаңы система жөнүндө айта кетсеңиз, мындай бир мандаттуу округтар боюнча жана партиялык тизме боюнча болгон. Туура, эмне үчүн мына жаңы система болду? Мурун партийный системаны эл жактырбай, саясатчылар жактырбай, саясат коррупция болуп кетти партиялардын арасында деп, жаңы бийлик келип, ушул одномандатный шайлоо болсун деп өзүнүн убадасын берген Садыр Жапаров. Кийин ушул жумушчу топтогондон кийин эксперттер болсо айткан болчу. Биздин шайлоо система негизи өркүндөтүү система менен түзүлүп, жаңы өзүнүн мөмөсүн алып жаткан убакта ушундай окуя болуп кетти. Ошон үчүн бизде пропорционалдуу партийный система сөзсүз калышы керек деп эксперттер сунуш кылгандан кийин, макул жарымы ушундай аралаш болсун, жарымы партиялык система, жарым бир мандаттуу система, жердеги активисттер шайлоого жеке катышканга мүмкүнчүлүгү болсун деп ушундай мыйзамды кабыл алышты. Бирок эң акыркы моментте ошол партиялардын тизмесин ачык кылгыла, элдер ушул өзүнүн тандаган кишисин ачык булактардан тандасын, тизмелерден тандасын деп, дагы ошол партийный системаны бир мандаттуу системага окшоп туруп ачтырып коюшту. Бул Алтынбек Сулайманов демилгелген мыйзам боюнча ачык тизмени биздин шайлоочулар шайлоого барган күнү партиядан өздөрү жаккан талапкерди тандайт, дагы жеке одномандатный системадан дагы ошол талапкерди тандайт. Демек, эки урнага эки бөлөк бюллетень таштайт. Кийин парламентте болсо 90 депутат отуруп калыш керек. Ошол шайлоодон кийин бул 54 партийный система боюнча пропорционалдуу и 36 бир мандаттуу система боюнча. Ошондо менин оюмча бул баягы элдин талабы деп айтпадыбы эле, ошол элдин талабына жараша 120 эмес 90 депутат ушул система менен келе турган болду. Дагы бир өзгөчөлүк бул баягы шайлоонун баягы партиянын босогосун
мурун 7% болчу 20-жылы шайлоодо. Аябай кыйынчылык жаратып, бешке түшүрөбүз, мына түшүрөбүз, ана түшүрөбүз деп революция болуп калып, ошондон кийин сразу 3%га түштү. Ошондой мыйзам кабыл алынган болчу да. Кабыл алынган болчу. Бирок мына бир депутат сунуш кылып, ошондо ошол босогону кайра көтөрүп коюшту 5%ке. Анткени бул санаганда өтө жеңил болуп калат, парламентте көп партиялар болуп калат, анан кийин мындай партиянын аз адамы болуп, мындай көп болуп, сапаты аз болуп калат деп ошол шылтоо менен алып алышкан да, кабыл алышкан. А бирок ошол 5% азыркы шайлоочулардын тизмеде көп болуп калганы үчүн мурунку эле 7% болуп калып атат да. Ошондуктан бул өтө мындай коркунучтуу тобокелчилик норма деп айтып койсок болот. Анткени ошол босогону өтө албай партиялар аябай кыйналышат деп ойлойм да. Дагы деле баягы административдик ресурс болуп калышы мүмкүн, же добуш сатып алуу, баягы эле эң ыкмаларды колдонуп ошол партиялар ошого барат деп ойлойбуз да. Өткөн жана 20-жылдагы шайлоодо дагы ошол шайлоочуларды сатып алуу, анан административдик ресурс, ушулардын баары колдонулду деп анан ошондон улам чатак чыкпады беле. Туура, сиз туура айтып атасыз. Анткени негизги мындай ошол окуянын мындай натыйжалары ошол эме менен болгон да. Бурмалор менен эмес, ошол шайлоого шайлоочулардын добушу анык билинбей, добуш сатып алуу менен бүт результаттар бурмаланып калды да. Бирок биздин система, шайлоонун катыша турган системасы абдан прогрессивдүү. Мисалы үчүн жалаң эле борбор Азияда эмес, постсоветский эмелерде, мамлекеттерде андай система жок. Таза санайт. Ошол катышканга бурмалоо болбойт. Бирок адам жеке өзүнүн чечими менен келип, ошол добушту санап берет да система. Ошол кайсы кандай десем, кайсы ою менен келип шайлады, өзүнүн жеке чечүүчү мындай эмеси тандоосу болдубу, же акчалуу ушундай мааниде болдубу деп, аны ошол мындай негизги проблема болуп калган эле да. Саясий партиялар бул процессте аябай бурмаланган болчу процессте. Ошого да карабай борбор шайлоо комиссия кийин жыйынтыгын жокко чыгарды. Демек, негизги проблема добуш сатып алуу менен, административдик ресурс менен иштей турган бүт механизм түзүлүш керек. Система азыркы мындай сунуш кылган система биринчи бизди абдан чочуткан. Баягы одномандатный негизи бул 20 жылдык тажрыйбабыз, өткөн чактык тажрыйба болуп, кайра эле ошого келип калдык да. 90-жылы. Биз билгенбиз ошол убакта кандай конфликттүү мындай эме менен бүткөн болчу. Бирок ал убакта мындай техникалык эме мүмкүнчүлүк жок болуп, анан кийин саноо бурмалоо болуп калганда, ошондуктан көп аябай чаң, будуңчаң дагы сот менен соттошуп, комиссия менен ушинтип аябай кыйналган болчук. Эми келе жаткан шайлоодо бул абдан риск болот, бирок саноого келгенде узун убакытта санайт, бирок так санайт да, машинка, анан кийин колдо санаса болот. Ошонун тобокелчиликтери, кандай тобокелчиликтери бар? Эми бул үгүт кампаниясы абдан мындай чачырандуу болуп калат да. Анткени мурун үгүт кампания партиянын бир мындай система, бир убадасы, бир мындай шайлоо округу Кыргызстан болгондон кийин мындай бир районго тартып, анан кийин буга мен шайлоочуларымды жактыртам, тигинтем, мынтем деген механизм жок болуп калып, бүт Кыргызстан боюнча талапкерлер түз мындай эмеси бар болчу да, кандай десем, убада берсе дагы бүт
мисалы үчүн бүт Кыргызстанга берет эле. Азыр болсо жеке мандат боюнча региондорго кой мен ушул мисалы үчүн Ноокат районуна же Өзгөн районуна ушундай мындай кандай десем убаданы берет, өзүнүн функциясына мындай дал келбеген убада берип калышы мүмкүн да. Анткени мисалы үчүн ошол эле жол курабыз, анан кийин суу тартабыз деген бул негизи баягы жергиликтүү парламенттин алкагында турат да. Ошондуктан ушул убадалар жалган убада болуп калышы мүмкүн. Мына биздин шайлоочуларга дагы кайрылып кетет элем. Ушундай убадага сатылбагыла өзүңөрдүн жеке пикириңерди. Ошондуктан бул одномандатный система өзүнүн минустары бар. Бирок ушул аралаш болгондон кийин демек шайлоочулардын өзүнүн мындай укугу бар да тандоого. Эгерде кааласа жалаң эле одномандатныйды тандап калышы мүмкүн, кааласа партия. Бирок бул бир парламент болгондон кийин ошо эки процесске кошула турган болот да шайлоочу. Шайлоочулар ушу эки бюллетень алып, эки тараптан өзүнүн тандоосун жүргүзүшү керек, туура негизи. Жана тобокелчиликтер деп айтканда ошондо мисалы аймактардан жана округдарга бөлүштүрүү боюнча бир округдардан көбүрөөк шайлоочу келип калат, бирөөдөн азыраак келип калат. Ошо боюнча дагы тобокелчиликтер бар да. Бар, биз мына азыр күбө болуп отурабыз. Борбор шайлоо комиссияда ошол округдарды бөлө албай мындай шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнүн арасында, борбор шайлоо комиссиянын мүчөлөрү арасында дагы аябай мындай кандай десем, абдан көп талкуу болуп, анан кийин өзүнүн границаларын эми жаңы гана мындай мындай эме кылган да, бекитилген. Ошондо деле нааразычылык көп болуп калат. Биздин айылды тиги айыл менен кошуп койдуң, анан кийин биз буга карабайбыз, анан кийин биздин депутат негизи бул жактан болуш керек эле деген уже эмитен ушундай нааразычылык болуп атат. Кийин барганда жыйынтыкка барганда мисалы үчүн мен талапкер болсом, мисалы үчүн мага бөлүнгөн округдун жарымы мени билбейт. Демек ушунча добушту мен уже жоготуп атам, туурабы? Ошол дагы тобокелчилик болот да. Мисалы үчүн жеке мандаттуу система менен Бишкек 4 мандат болсо, демек менин округумда мага жаккан талапкер жок болуп, анан кийин сиздин округуңузда болуп калса, мен ага даже шайлоого добушту бере албайм. Ошол дагы тобокелчилик болот. Андан тышкары мына ачык тизме деп коет. Ачык тизме боюнча партиялардын тизмеси болот. Анан кийин партиялардын тушунда мындай пустой алдында да пустой эмелер болот, галочкалар. Ошого сиз тандаган талапкердин номерин билишиңиз керек. Өзүнүн тизме фамилиялары чыкпайбы? Фамилиялары чыкпайт. Эми алар информационный сопровождение деп коет да. Сиз ага чейин мурун уже билишиңиз керек. Демек талапкер партиянын, мисалы үчүн партиянын талапкери мынтип айтат: мен баланчанын партиясынын 36 номеринде турамын деп. Иши кылып ушундай болот да. Номерден жаңылып калсаң да башка кишиге берип алат. Ооба да. Ушундай болуп калат да. Же ушундай тобокелчилик бар. Негизи бул өтө мындай татаал болгону менен көп менин партнерлорум дагы айтып калышат, негизи бул более демократичный система деп коет. Мисалы үчүн мен ага кошулбайм. Демократиялык өлкөлөрдө саясий партия өзүнүн чоң программасын эме кылышат. Бизде деле ушундай кыйынчылык болуп калган, анткени биздин партияларыбыз жаңы төрөлүп эле, анан кийин бутка турбайынча эле бир списоктон бир списокко бирөө качып кетип атып эле, жылып атып эле, ошол дискредитация болуп калды да. Ошондуктан ушул системаны сунуш кылышкан. Эми көрөрбүз кандай өзүн көрсөтөт, кандай иштейт экен бул система, кандай кыйынчылыгы бар. Ал бул ошол шайлоодон кийин жыйынтыгын көрөбүз. Шайлоо босогусу да көтөрүлүп калды да, 5% болгондо ошондо канча шайлоочунун добушун алышы керек? Эми
ошого карата азыр 3 миллион, в общем, почти 4 миллионга жакын шайлоочу бар деп эсептесек болот. Ошондо 5% канча болот? Где-то бир 180 ушундай. Ошол партия алып калыш керек босогон өтүш үчүн. Мисалы үчүн ошондо кандай болуп калат экен? Эгерде талапкер абдан көп добуш алып алса, анын партиясы албай калса, мисалы үчүн бир райондон андай өтпөй калат. Демек, ошол эле дагы мындай наразычылык болот да ошол талапкер тарабынан партияга. Айтат да, мен ушунча үгүт компанияга ушундай акча жок кылдым, анан кийин салым кылдым, анан кийин мен өттүм, мен өзүм жеке мындай эмемди жасадым, кандай десем, салымымды. Эмне үчүн партия башка партиялардын арасында талапкерлер антип жасаган жок, силер үчүн өтпөй калдым деп ушундай дагы бир тобокелчилик болуп калышы мүмкүн. Ошондой эле партиялар, мисалы 75 партия чыгып атат, Ушу 75 партия орундар болсо 54 эле орун болот, 54 орун ошого жараша эми бүт партиялардын арасы эмес. Босогон өткөндөр, бул балким 5 партия же 3 партия болот. Ошого жараша канча процентке жараша канча мандат алынды. Мисалы үчүн бир партия 5 мандат алса, экинчи партия 10 алып калат, үчүнчү 3, 2 ушундай мандаттар болуп калып, ар кандай партиялардын өзү менен мындай парламент болуп калат да, 54 орун. 36 жеке эме менен барышат, мандат менен барышат. Анан кийин жана тобокелчиликтер жөнүндө айтканда мындай аялдар келеби жана аялдардын квотасы сакталабы? Мыйзам боюнча ар бир саясий партия 70% бир жыныстык эме талапкерлерден коюш керек болот да. Кийин шайлоо бүткөндөн кийин аялдарга резерв коюлган. Резерв бул мисалы үчүн ар бир партиядан, мисалы үчүн мен аял 200 орун, 200 голос алып калсам, мисалы үчүн эркек талапкер болсо, ал 5000 алып калса, мага биринчи берилет да. Ошондуктан бул дагы бир талкуу жаратат, бирок ошол аял бул система боюнча, бир мандаттуу система боюнча негизи аял келе албай калышы мүмкүн. Ошондуктан ушул резерв коюлду да партияларга. Бир мандаттуу системага андай коюлган жок. Демек, эгерде аял өтө мындай күчтүү аял эркек менен атаандашып, анан кийин рейтинг боюнча эң көп алып калса, анда өтүп калат парламентке. Бирок бизге белгилүү да, аялдарды көп колдобойт, алардын мүмкүнчүлүктөрү аз. Демек, ошон үчүн квота коюлат. Квотага жараша эми татыктуу аялдар болуш керек да, жаңы мындай парламент абдан сапаттуу болуш үчүн да. Үгүт жүргүзүү учурунда мисалы ошол дебаттар кийинки кезде көбүрөөк өтүп атат. Ошо дебаттарга партиялык система боюнча катышкан талапкерлер, анан бир мандаттуу талапкерлер да катышабы? Туура, алардын үгүт компаниясы бөлөк болот, партиялардыкы бөлөк болот. Мисалы үчүн бир мандаттуу системага партия деле өзүнүн талапкерлерин сунуш кылганга мүмкүнчүлүк бар да, көргөзө берет. Ошондо дагы мындай үгүт компанияны жүргүзгөнгө партиянын тарабынан каржылоо болобу же жеке ошол мандатныйдын эмесиби дагы эртең как раз талкуулайбыз. Борбор шайлоо комиссиянын ошол мыйзамды аткарганга мындай талкуу жүргүзөбүз да, ошондо дагы ушундай суроолор болот. Эми бүт мындай негизги процесстер калыптанып калды да бизде Кыргызстанда шайлоо процесс. Бирок чоң эле тобокелчилик ошол добуш сатып алуу менен административдик ресурс болуп атат. Жаңы мыйзам бою мындай азыр демилгелген парламентте жаңы жазык кодекс боюнча өтө начар позиция болуп калды да. Эгерде аны
мына жогорку кеңеш кабыл алды, бирок президент кол койбой койду. Демек эски жазык кодекси менен барабыз. Ошол эски жазык кодекстерде бул норма абдан жакшы жазылган да. Биз ошол нормаларды лоббировать этип, административдик ресурс эмне, добуш сатып алууга кандай жоопкерчилик, ушундай өтө мындай бийик да жоопкерчиликтер. Шайлоочулардын дагы жоопкерчилиги бар. Эми ошону чара көрүш үчүн Борбор шайлоо комиссия укук коргоо органдар менен биргеликте, жерлердеги комиссиялар менен биргеликте ошол механизм кандай десем, тез арада чече турган ушундай механизмди иштеп табышты. Эми ошого жараша укук коргоо органдардын мындай эмеси, саясий эмеси болуш керек, эрк болуш керек. Анткени мурдагы укук коргоо органдардын башчысы эч мындай кыймыл жүргүзгөн жок. Ошол кесепетине карата мындай абал болуп калды да. Эгерде ошол убакта добуш сатып алууну сразу тез арада реакция этип, ушундай партияларды, ушу биримдик, ушундай бай партияларды чечип эме кылса, анда мындай болбой мындай жок болот эле да, ушундай проблема. Ошого карата ошол 3 партия ээлеп калбадыбы? Бүт мындай ээлеп калышы мүмкүн эле да, бирок өтпөй калды ал нерсе. Эми ушул келечекте биз ушул кандай парламентти алабыз, өткөндөгү катачылыктарды канткенде кайталабайбыз, Борбордук шайлоо комиссиясы дагы кандай жоопкерчиликти алыш керек? Эми биринчи эң негизги мындай чакырык деп айтып койсок болот, бул саясий партиялардын талапкерлерине. Эми шайлоочуларды күнөгөндө пайда жок. Эгерде мына партиялар талапкерлери акча бербесе, анда сунуш болбосо эл дагы эме кылбайт да. Мүмкүн элдин дагы эмеси жоопкерчилиги ошол октябрда өткөн окуялардын жыйынтыгы менен мындай бийик болуп калдыбы деп ойлойм да. Бирок саясий партиялар сөзсүз ушул эрежелерди сактабаса, дагы деле ушундай чаң тополоң менен бүтүп калышы мүмкүн да. Бул бир. Экинчи, мына укук коргоо органдары деле мындай биздин жоопкерчилигибиз эмес, анан кийин биз аны чече албайбыз деген ал дагы болбош керек. Андан тышкары Борбор шайлоо комиссия мына кандай партияларды уже шайлоо бүткөндөн кийин дагы алып салып атпайбы? Ошого ушундай партиялар болсо сразу алыш керек болот да. Анткени ишенбестикти жараткан шайлоо кийин жаңы мындай кабыл алган органга дагы ишенбестик болот да. Ошондуктан шайлоо бизде мына келе жаткан ноябрда таза өтпөсө, бийлик ушул шайлоого киришип, анан кийин ошол эле Борбор шайлоо комиссия, ошол эле укук коргоо органдарга басым жасап, бир талапкерге болушуп, бир талапкерге мындай көз жумуп ушинтпесе, анда баары жакшы өтөт деп ойлойбуз. Бирок уже азыртан эле көрүнүп атат, кайсы бир саясий лидерлерге дагы мындай өтө мындай мындай мамиле жасалып атышат да. Биз уже азыртан эле көрүп атабыз. Анткени шайлоо демократиялык процессти өтүш керек. Кандай эл тандаса, ошол кабыл алган органды далилдеп Борбор шайлоо комиссия мандатты тапшырыш керек да ушуларга. Кийин экинчи этапка өтөбүз. Кийин парламент жаңы жогорку кеңеш кандай болот экен, сапаты кандай болот экен, кандай мыйзамдарды кабыл алып мындай эме кылат экен. Анткени президенттик бийликте парламенттин ролу жок дейт негизи. Бирок бул абдан жакшы саясий аянтча.
эгерде ошол жакта отуруп алып анан кийин президенттин же башка органдардын айтканын жасап кийин ушинтип эле эч эле мындай жылыш болбосо, көрүп атасыз бизде Кыргызстанда мындай эле оңой эле бийликти алмаштырып коюш. Ошондуктан ишенимдүү болуш керек да. Ошо келе турган мисалы ошол парламенттин сапаты жөнүндө айтканда, ошо бир мандаттуу округтан келгендер менен партиялык тизме менен келгендердин ортосунда да айырмачылыктар болушу мүмкүн да, ошол эки система, эки түрү ошо бир эле мыйзамдарды кабыл алышы керек да. Туура, бул негизи парламентке келгенде тиякта бөлүшүү болот, бирок кийин бир группалар менен чогулуп, бир мындай кайсы бир фракциялар менен мындай көз карашы келип, мындай өздөрүнүн баягы ценность деп коет да, ошого жараша кийин бири менен мындай объединение болот да, ошого жараша мыйзамдар кабыл алынат. Кийин негизи мурунку парламентке караганда азыркы келе турган парламент алсыз деп койсок болот да. Анткени анын колунан дагы көп нерсе келбей калат да. Бул жеке президенттин чечими, просто нотариус болуп калышат. Ошондуктан мына азыр аттанган даже талапкерлерге деле мындай сунуш кылат элек да. Эми ушунчалык кыйынчылык менен келгенде кийин парламентке барып эле жөн эле креслону алып отуруп калбай, негизи ушул Кыргызстандын көйгөйлөрүн чечкенге аракет кылыңыздар. Айнур айым, сизге рахмат. Политклиника медиасынын шереп берүүсүндө алдыда боло турган парламенттик шайлоо процесси, шайлоо мыйзамдары жөнүндө сөз кылдык. Биздин студияда маек берген экспертибиз Жарандык платформа коомдук фондунун төрайымы Айнура Усупбекова болду. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып бардым. Саламатта калыңыздар.